Ассаламу алейкум кыргыз элим. Мен азыркы сиздер менен мындай талкуулала турган тема бул саясатта эмес, бул бизнесте, экономикада, ишкерликте кандай аферис болуп аткан кыргызстандыктар аябай күч алыптыр. Баягы бири-бирин алдап, 10 миллиондон акчаны жыйып, кооперативдин адамдары үй алып берем деп адамдарды алдап кетип атат. Канча адам сыздап жүрөт, булар соттолбойт экен алдаган адамдар, баягы мошенниктер көбөйүп кеттир, пирамидалар көбөйүп кеттир. Иш кылбай эле бир товар өндүрбөй эле бири-бирин алдамай аябай өнүгүптүр Кыргызстандачы. Мен жакында Россиядан келдим. Анан экинчи нерсени байкадым, мына депутат курган, мына жогорку кеңеште. Баягы туалетте бумага жок деп айткан депутат болуш керек. Ал курган үйдүн баягы 9-этажынан канчанчы этажынан кирпич курап атат, шамалга кулап жатат кирпич. Анан кандай бир нерсе болуш мүмкүн, бизнес болуш мүмкүн баягы. Шамалга баягы үйдүн кирпичтери кулап түшүп атса, кандай бир качество болуш мүмкүн деп ойлойм да. Ана мына кече Баткенде стадионду көрсөтүп атат. Баткенде мына мен сүрөтүндө коем, мына асфальттын үстүнөн чөп чыгып атат да. Бул акчаны кантип жеп алдыңар деп ойлойм да. Бул кандай нерсе болот бул? Анан биз өнүгүш үчүн бул бизнесте аферистикти, мошенниктерди катуу жазалаш керек. Бул нерсе бири-бирибизди алдап жүрүп биз эч качан өнүкпөйбүз.